Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөнүн рекреациялык ресурстары. Рекреациялык ресурстар калктын жигердүү эс алуусуна жана толук кандуу дарылануусуна болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн шарттарды түзүү үчүн жараттуу табигый жана техногендик объектилер жыйындысы. Рекреациялык ресурстардын негизги критерийлери бул шарттар, жеткиликтүүлүгү, изилденүү деңгээли, экскурсиялык мааниси, пейзаждык жана видео экологиялык мүнөздөмөлөрү, жагымдуу социалдык демографиялык мүнөздөмөлөр. Рекреациялык климаттык ресурстар адамдын дарылануусун жана эс алуусун уюштурууга ыңгайлуу климаттык шарттар. Температуранын, нымдуулуктун, күндүн радиациясынын ыңгайлуу шарттары. Климаттык ресурстар ошондой эле төмөнкү көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт. Аба ырайы, жагымдуу болгон күндөрдүн жалпы саны, мезгилдердин жалпы узактыгы, ар бир мезгилде туризмдин белгилүү бир түрү үчүн аба ырайы жагымдуу болгон күндөрдүн саны. Көрүп тургандай, бул Испания. Байкаңыздар, кандай кооз. Италия, көптөгөн туристтердин курчоосунда жана кызыгуусун арбыган жерлер Греция жана Венгрия. Суу рекреациялык ресурстары. Эс алууга ылайыктуу баардык суу объектилери. Жээктеринде жагымсыз жана кээде коркунучтуу болгон булганган дарыялардан жана көлдөрдөн тышкары. Суу объектилеринин рекреациялык мүнөздөмөлөрү. Суунун температурасы жана анын жыл бою өзгөрүшү. Жээктин көрүнүшү. Сууда сүзүүнүн коопсуздугу. Суу сактагычтын булганышы. Жээктердеги ландшафттардын жаратылышы. Мисалы, Кара деңиз Россия тарабында, Мексика булуңу бул АКШ, Кариб деңизи, Кантабрия деңизи жана жер ортолук деңизи. Токойдун рекреациялык ресурстары. Эс алууга ыңгайлуу баардык токойлор, өтпөс токойлор гана жараксыз деп эсептелинет. Токой өсүмдүктөрүнүн жамаатынын өзгөчөлүктөрү эске алынат. Басымдуу дарак түрлөрү, алардын жаш курагы, өсүмдүктөрдүн бар экендиги жана тыгыздыгы, чөптүү карлик бадал катмарынын түрлөрү, мүк жана лишайлар. Акыркылары топурактын нымдуулугун жана түшүмдүүлүгүн шарттарын көрсөткөн көрсөткүч болуп эсептелинет. Бул мисалы Амазонка тропикалык токою Түштүк Америкада жайгашкан, Монтеверде паркы АКШда жайгашкан, Булуттуу токой улуттук паркы Котопаксиде жайгашкан, Аренал улуттук паркы Коста-Рикада, Дейнтри улуттук паркы Австралияда. Караңыз айтчы, жаратылыштын кандай кооздугу, табигаты ушул бойдон көз курчамда адамдын ден соолугуна жалаң гана жакшы таасирлерин тийгизет. Бальнеологиялык баткак ресурстары. Минералдык суулардын булактары жана ар кандай курамдагы жана келип чыгуучу дары баткактын топурактары, ылай, чым, вулкандык, бальнеологиялык жана айыктыруучу баткак ресурстарынын мүнөздөмөлөрү. Сапаттык курамы химиялык жана биологиялык заттардын курамы менен аныкталуучу дарыгерлик касиеттери, көлөмү, казып алуу шарттары. Бат, мисалы Австриядагы, Сайырме Грузиядагы, Карпат бальнеологиялык курорттору Украинада, Карловы Вары Чехияда жана Арзни Арменияда. Гидроминералдык ресурстар. Жер астындагы суулардын табигый потенциалы болуп саналат. Алар тамак аш,
жана ден соолукту чыңдоо тармактарында колдонулат. Мындай ресурстар жердин жер астындагы суу булактарынан пайдалуу элементтер менен минералдар менен байытылган жер астындагы таза суулар жана жер астындагы минерал суулар болушу мүмкүн. Мисалы, шарвар Венгриядагы, Италия, Мексика, Греция. Рекреациялык жана ден соолукту чыңдоочу ресурстар анын негизинде ден соолукту чыңдоо менен бирге дарылоо жүргүзүлө турган баардык ресурстар. Бул ресурстарга курорттор жана курорттук аймактар, деңиз, Альпы, лыжа, токой жана башкалар кирет. Мисалы, Куба аралы, Гавайи аралдары, Золотые пески Болгария, Сейшел аралдары жана Лазурный берег. Рекреациялык, спорттук жана рекреациялык таанып билүү ресурстар таанып билүү же спорттун кызыкчылыктары болгон табигый же жасалма ландшафттар. Эс алуу үчүн пейзажды баалоонун негизги критерийлеринин бири анын эстетикасы. Пейзаж элементтеринин ар кандай формалары, алардын түсү, алардын ортосундагы түстөрдүн айкалышы, панорамалардын көлөмү. Туризмдин маданий таанып билүү ресурстарына төмөнкүлөр кирет. Бул тарыхый жана архитектуралык эстеликтер, музейлер, сүрөт галереялары, чептер, байыркы сарайлар, сарай комплекстери, бүтүндөй шаарлар. Рекреациялык жана спорттук ресурстарга тоо жана лыжа курорттору, деңиз курорттору, атап айтканда суу сактагычтарын тереңдигинде сүзүү, серфинг жана башка мүмкүнчүлүктөрү. Жана ушул сыяктуу ресурстар активдүү туристтерди жана экстремалдар сүйүүчүлөрдү өзүнө тартып турат. Мисалы, Франциядагы Лувр, Петергоф Россиядагы, лыжа спорту Австрияда, Австралиядагы серфинг, Тадж-Махал Индиядагы. Рекреациялык ресурстардын негизги көйгөйлөрү бул экологиялык чөйрөнүн бузулушу, тарыхый, маданий эс алуучу баалуулуктардын жок болуусу. Чечүү жолдору бул жаратылышка аяр мамиле кылуу, жүрүм-турум эрежелерин сактоо. ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастары, бүткүл дүйнөлүк маданий жана табигый мурастарды коргоо конвенциясына ылайык Бириккен Улуттар Уюмунун билим берүү, илимий жана маданий уюму тарабынан тандалган ар кайсы өлкөлөрдөгү планетада жайгашкан жерлер жана объектилер. Конвенция жалпы адамзаттын мурастуу болгон көрүнүктүү маданий жана табигый баалуулуктарды коргоо жана сактоо максатында иштелип чыккан. Конвенциядагы маданий мурас төмөнкүлөрдү билдирет. Бул эстеликтер, ансамбльдер, кызыктуу жерлер. Конвенциядагы жаратылыш мурасы төмөнкүлөрдү билдирет. Бул жаратылыш эстеликтери, геологиялык жана физиогеографиялык түзүлүштөр жана чектелген аймактары. Табигый кооз жерлер же чектелген жаратылыш аймактары. Бул Будда скульптурасы, бул Лонгбенгроттодо Ажыдаар дарбазасы. Гарганта дель Диабло шаркыратмасы, шайтандын тамагы. Аль-Хиджр, Мадайын Салих, Камбоджадагы Байрон хамы. Стоунхендж, статуя свободы. Жалгыз Джордж, Парита Марена мөңгүсү. Большой барьерный риф, Сиднейдеги опера театры, Улуу Кытай дубалы, Мачу-Пикчу. Балдар, өтүргөн темаларды азыр жыйынтыктайлы. Дүйнөнүн саясий картасы бул доордун күзгүсү. 21-кылымдын башындагы дүйнөнүн саясий картасында төмөнкүдөй мамлекеттер бар жана өзүн өзү башкарбаган аймактар бар. Канча? 230 балдар. Төмөнкү мамлекеттердин кайсынысы аралдарда жана архипелагдарда жайгашкан. Бул Улуу Британия, Индонезия, Исландия, Мадагаскар жана Куба, Шри-Ланка, Кирибати.
Булар аралдарда жана архипелагдарда жайгашкан. Деңизге чыга албаган мамлекеттерди атаңыз. Демек, Боливия, Мали, Венгрия, Монголия, Замбия, Узбекистан. Бул мамлекеттер деңизге чыга албайт. Таблицаны толтуруңуз. Мисалы, аймактын аянты 505 километр 1000 километр квадрат. Жашоочулардын саны бул 40 миллион. Борбор шаары Мадрид. Бул Испания өлкөсү жөнүндө болуп жатат. Пакистан аянты 804 1000 шарчы километр. Калкы 188 миллион адам. Борбор шаары Исламабад. Тар аянты 1 миллион 220 000 шарчы километр. Калкы 44 миллион адам. Борбор шаары Притория. Бразилия аянты 8 миллион 512 000 шарчы километр. 170 миллион адам жашайт. Борбор шаары Бразилия. Түгөйүн тап. Австралия борбор шаары Камбера. Алжирдин борбор шаары Алжир. Белоруссиянын борбор шаары Минск. Венесуэланын борбор шаары Каракас. Кениянын борбор шаары Найроби. Колумбиянын борбор шаары Богота. Норвегиянын борбор шаары Осло. Таиланддын борбор шаары бул Бангкок. Жана Сириянын борбор шаары Дамаск. Чехиянын борбор шаары Прага. Азаматтар балдар, дүйнөдөгү көпчүлүк өлкөлөр кайсы типке таандык экендигин көрсөтүңүз. Экономикалык жактан өнүккөнгөбү, же өнүгүп келе жаткан өлкөлөргөбү, же өткөл экономикасы бар өлкөлөргө? Туура балдар. Көбүнчөсү бул өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө таандык. Чоң 8 мамлекеттердин борборлору кайсы? Бул Рим, Лондон, Москва, Вашингтон, Оттава. Негизги өлкөлөр Индия, Низ, Бразилия, Малайзия, Таиланд. Нефт өндүрүүчү өлкөлөр Кувейт, Араб Эмираты. Эң начар өнүккөн өлкөлөр Бангладеш, Непал, Эфиопия, Сомали. Дүйнөнүн региондорунун кайсынысы ысык булактарынын саны менен айырмаланат? Республикаларда жана конституциялык монархияларда мыйзам чыгаруу бийлиги парламентке, ал эми аткаруу бийлиги өкмөткө таандык. Ооба же жок деп жооп бериңиздер. Монархиялардагы жогорку бийлик монархка калтырат. Дүйнөдө монархияга караганда республикалар аз. Азыркы дүйнөнүн монархияларында империялар үстөмдүк кылышат. Бул суроолорго ооба же жок деп жооп бериңиздер деп бериңиздерге. Республикалык башкаруу формасы болгон өлкөлөрдү атаңыз. Австрия, Армения, Египет, Мексика, Турция, Франция. Төмөнкү сүйлөмдөрдү толуктаңыз. Бирдиктүү мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бутагы менен иштеген мамлекет эмне деп аталат? Бул унитардык мамлекеттер. Бирдиктүү бийлик органдары менен катар өзүнүн мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлигине өзүнчө аймактык бирдиктери бар мамлекеттер деп аталат. Улуу Британия баштаган өлкөлөр шериктештигине 53 өлкө кирет. Ушул шериктештикке мүчө болгондордун аттарын атаңыз. Бул суроого жооп берүү үчүн эмнени эстөө керек? Индия, Канада, Шри-Ланка. Балдар, ушуну менен сабак соңуна келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта.